Коронавирус Ауганстанга да жетти. Ауганстанда коронавируска кабылган алгачкы жагдай катталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министри Фирозуддин Фирузга шилтеме жасап, жергиликтүү маалымат булактары жазды. Герат провинциясында 3 адам текшерилип, анын бирөөсү вируска кабылгандыгы аныкталган. Андан улам провинцияда өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланган. Ауганстан коронавирустун жайылуу коркунучунан улам Иран менен аба жана унаа каттамдарын токтоткон. Буга чейин Бахрейн менен Куweitте вирусту жуктургандар катталган. Алар коронавирустун айынан 8 адам каза болгон Иран өлкөсүнөн келген. Коронавирусту жуктургандардын жалпы саны 77.269га жетти. Каза болгондор 2596 киши. 24 февраль Японияда коронавируска кабылгандар 800дөн ашты. Кытайдан башка өлкөлөрдө вирусту жуктургандар 2500гө чамалады. Японияда 838 адам, Түштүк Кореяда 833 адам, Италияда 215, Сингапурда 89 адам, Гонконгдо 79 адам, Иранда 47 киши катталган. Ал эми каза болгондор боюнча Иранда 12ге жетсе, Түштүк Кореяда 7 адам каза болгон. 24 февралга карата вирус жуккандардын арасында Кыргыз Республикасынын жарандары жок.